Урматтуу Алмаз Акунжанович, убагында Кыргыз газ деген стратегиялык объекти Россия Федерациясындагы гигант ишкана Газпромго $1 бергенибизде өзүнчө миллиардтаган рубльда, миллиардтаган сомдо инвестиция кылабыз, Кыргызстанды бүт айыл жерлеринен бери газификация кылабыз деген келишимдер бар болчу. Плюс ага кошо социалдык объектилерди куруп беребиз деген туура Бишкек шаарына Газпром мектеп куруп берди. 95-98% платный. Бирок акыркы кездерде ушу сос объектилер, мисалы өткөндө көрдүңүздөр, Нокат районунда 320 000 калк жашайт, бир да стадион жок. Стадион караштуу жана айыл өкмөт уйларын, малдарын жайып, ушул маселеге мен кайрылып кетет элем. Газпромду бир чакырып, ошончо $1 сатып алгандан бери канча сос объект курду? Kança айыл жерлерин, kança шаардын газификация жүргүздү. Мисалы, ошол эле Кызылкая Кадамжайдын Хайдаркен деген жерлеринде газ бар, Нокатка газ тартса болот. Эч кандай бир жакшы газификация тарабынан жумушчулбай атат. Көчөдө көрүп атасыздар, заправкаларда Газпромдун заправкаларында бензин 80 сомдон ашып кетти. Элдер кыйналып атат бензин жагынан. Ош шаарында болсо газга чай кайнабай атат, суу кайнабай атат. Бир чакыра алдагы Газпромду ошол $1 саткан келишимдин негизинде иш алып барып атабы, алып барбай атабы? Айрыкча мына кыш мезгилинде отун энергетика аябай актуалдуу кезинде бир чакырып бир сурап коелук. Ушуну бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз, урматтуу төрага. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда